Тилекке каршы борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, аймактык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү ошол өткөн жылдагы парламенттик шайлоого манипуляцияларга, ошондой мыйзам бузууга, саясий коррупцияга аралашкандар жоопкерчиликке тартылбай калды. Анан ошол ыплас шайлоону өткөргөн адамдар кайрадан 2 ирет шайлоо менен 2 ирет референдум өткөрүп атышат да. Анан кийин азыр да жалган маалыматтар катылып атышпайбы? Мисалы, өткөн парламенттик шайлоодо 420дан ашык арыз келип түшкөн, расмий эле. Андан сырткары БШКда абдан жаман тажрыйба бар. Алар ошол соц тармактарда, масс-медиада чыккан маалыматтарды арыз келмейинче карабайбыз деген позиция бар да. Ошон үчүн бүгүн эмнеге мен, анан кийин башка дагы мына бардык активисттер бардыгыбыз жанагы ыкчам-чара көрүүчү топко жөнөтүп, өзүбүз интернетте көргөн, аралашпаган нерсени өзүбүз алып, арыз катары аны жүктөп, анан кийин жөнөтүп атабыз десеңер, мунун бардыгын БШК аткарыш керек болчу да, анан тилекке каршы аткарышпайт. Анан салыштырмалуу айтсак, өткөн ошол парламенттик шайлоодо 420 расмий арыз келип түшсө, алардын 172си добуштарды сатып алуу боюнча болгон, 80ден ашыгы ошол шайлоочулардын тизмеси менен манипуляция жана башкалар болгон да. Анан кийин ошонун жыйынтыгы кана? Ким добуштарды сатып алыш үчүн жоопкерчиликке тартылды? Ким административдик ресурсту колдонгон үчүн жоопкерчиликке тартылды? Аз келгенсип борбордук шайлоо комиссиясы кайсы саясий партиялар ошол ыплас оюнга катышты, ошондо чечимди чыгарган жок да. Элестеңер, эл билет, баары билет, бирок бош экөөм эч нерсе билбейт. Бул эми жалган маалымат. Андан кийин азыр дагы кечирим сурайм, кыска. Айтып атышпайбы, жанагы көчмө урна менен добуш бергендердин жалпы саны 19.000, андан кийин мындай бардык шайлоо тилкелерине бөлгөндө 10дон эле киши депчи. Бул жалган маалымат да. 19.000ден 5.000 Бишкек шаарында эле катталган. Алардын 4.000 Ош шаарында катталган. Эсеңер, ошондо 9.000 эки шаарда катталып атса, 10.000 араң Кыргызстанга таркаган. Анан ошол деңгээл менен Ритайм айтып кетти го, өткөн парламенттик шайлоодо 24.000 добуш берген, азыр болсо 17.000 эле азыраак. А бирок шайлоонун өнөктүгү башка да, парламенттик менен жергиликтүү өлкөнчү. Анан ошол эле плас оюндар болуп атканы анык эле далил болуп атпайбы?